Facebook'ta Kırgızstandын ар бир жараны үчүн 5000 сом мамлекеттик жардам деген жарнама тарады. Анда Abdullayev Investment деп аталган Telegram каналга шилтеме көрсөтүлгөн Поликлиника медиасы бул маалыматты текшерип көрдү. Abdullayev Investment Telegram каналы 2022 жылдын 4-майында түзүлгөн. Бул каналга киргенде эле акча таза баштоого убакыт келди, менен бирге акча тап деген билдирүүлөр чыгат. Бул Telegram каналда автор тууралуу эч бир маалымат жок, бирок каналга жарыяланган айрым видеолордо сүйлөп жаткан адамдар Рамазан Абдуллаев деп кайрылышкан. Автор өз каналына жардам алууну каалагандар баштапкы төлөм катары 5000 сом которуу керек экенин айтып, бул акчаны 70 000 сомго чейин көбөйтүп берүүнү убадалайт. Мындан сырткары каналдын ээси кардарларынын ыраазычылык каттарын жана видеолорун жүктөп турат. Журналисттер Telegram каналда көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу өтүп, Рамазан аттуу аккаунт менен байланышты. Бул Telegram канал менен мамлекеттен жардам тууралуу суроо салганда алар жооп берүүдөн баш тартты. Каналда айтылган сумманы бетме-бет жолугуп акчаны колуна берүүнү сунуштаганда ал азыркы учурда Санкт-Петербург шаарында экенин жана акчаны онлайн гана аларын айтты. Ошондой эле кесипкөй трейдердин сертификатын сураганда ал эч кандай брокер эместигин, жөн гана элдерге жардам берип жатканын айтты. Ал өз сөзүнүн далили катары Кудайдан коркорун жана 5 мал намазын окуурун айтты. Андан кийинки суроолорго жооп бербей журналисттерди Telegram'дан кара тизмеге киргизип, жазышууну өчүрүп салды. Поликлиника медиасы буга чейин президенттин сүрөтүн колдонуп, мамлекеттен 50 000 сом жардам деген фейк брокерди аныктап чыккан. Ал жарнамада деле ушуга окшош Telegram каналга шилтеме коюлуп, ал каналда мамлекеттен жардам тууралуу бир да сөз болгон эмес. Ошондой эле Поликлиника медиасы мазмуну ушуга окшогон Telegram'дагы Халал Ислам кирешеси Алия, Халал Зульфия Назира аттуу каналдар фейк брокер болуп саналарын дагы аныктап чыккан. Валюта рыногу бүткүл дүйнө боюнча сооданы жана финансыны камтыган эң ири актив базар болуп саналат. Брокер инвестор менен баалуу кагаздар биржасынын ортосунда ортомчу катары иш алып барган жеке адам же фирма. Баалуу кагаздар биржалары ошол биржага мүчө болгон жеке адамдардын же фирмалардын заказдарын гана кабыл алгандыктан жеке соодагерлер жана инвесторлор биржа мүчөлөрүнүн кызматына муктаж болот. Бирок ошол брокерди тандоодо төмөнкү жагдайларга көңүл буруу керек. Соц тармактарда өзүн брокер катары көрсөткөн адамдардан этият болуңуз. Алардын басымдуу бөлүгү шылуундар. Сиз тандаган брокердин жоболорун жана шарттарын кылдаттык менен текшериңиз. Киреше кепилдиктерине алданып калбаңыз. Эч кандай инвестиция пайда алып келүүгө кепилдик бере албайт. Брокериңизди улуттук жөнгө салуучу органдардын кара тизмесинде эмес экенин текшериңиз. Лицензиянын номерин жана жөнгө салуучу маалыматтын аныктоо үчүн брокердин веб-сайтына кириңиз. Жыйынтык: Facebook'та Кыргызстандын ар бир жаранына 5000 сом мамлекеттик жардам берилери тууралуу маалымат жалган. Шылуундардын кайырмагына илинип калуудан сак болуңуз.